Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Сиздер менен Мирлан Батырханов. Биз сиздердин көптөгөн суроолоруңузга бир аз жооп берип кетсек, көпчүлүк учурда мен видеолорумду, YouTube'дан видеолорумду көрүп, мага кандай суроолорду берип турасыздар. Өзгөчө мен кайсы суроолду көрөм, мен турмушумду өзгөрткүм келет, мен жакшы жашагым келет, мен айлыгым жетишпейт, мен айлыгым аз деген учурлар болуп турат. Ошол адамдарга жооп берип кетсем. Негизинен сиздин айлыгыңыз сиздин колуңузда, сиздин кирешеңиз сиздин колуңузда, айлыгыңыз сиздин колуңузда эмес. Экөө башка нерсе. Айлык деген бул демек бир жерде иштейсиз, ошол жерде сизге ушунча саат иштегениңизге шунча төлөйм деген кандайдыр бир көрсөтмө болот. 5 миңби, 10 миңби, 7 миңби, 20 миңби сизге төлөнөт. Ал нерсени сиз өзгөртүшүңүз өтө кыйын. Сиз мисалы үчүн шефиңизге барып, мен айлыгымды көтөрүңүз десеңиз, көпчүлүк учурда көтөрө бербейт. Ал эми сиз киреше болсо, кирешени сиз өзүңүз пландаштырып, ошол ишиңизди жакшыртып, кардарлардын санын көбөйтүп отуруп, сиз анын санын көбөйтсөңүз болот да. Бул сиздин колуңузда. Демек, мүмкүн болсо, эгерде сиздин айлыгыңыз аздык кылса, анда сиз кирешени көбөйтүш керек. Кирешени көбөйтүү үчүн кошумча иштерди жасоо керек. Кандай иштер? Ар кандай азыркы заманда, мурунку заманда кыйын болгон деп айтсак болот. Азыркы заманда мүмкүнчүлүктөр толтура. Эң эле сонун мүмкүнчүлүктөрдүн бири сатууну үйрөнүңүз. Кандай гана продукция болбосун, эмне гана болбосун, сатышты үйрөнүңүз. Киреше сиздин колуңузда турса, демек сиз кошумча киреше түшчү булактарды жасасаңыз болот. Эң эле бир популярдуу жолдордун бири бул сатууну үйрөнүңүз. Эмне гана болбосун, бир нерсени сатууну үйрөнүп алсаңыз, бул сизге дайым акча алып келип турат. Албетте сиз сатууну үйрөнүп алгандан кийин сиз кайсы нерсе жакшы кетет, элдер кайсы нерсени жакшы алат, муну билип каласыз. Мен уялам, мен тартынам деген нерсе болушу мүмкүн. Анда чоң киреше жөнүндө ойлой коюңуз. Эгерде уялам деп отура берсеңиз, ушул бойдон кала берет экенсиз. Эгерде мен уяламды жеңем десеңиз, анда турмушуңузду өзгөртө баштайсыз. Бул бир булактардын бири. Экинчиси бул бизнес баштоо, кошумча. Ар кандай бизнестерди баштасаңыз болот. Ошолордун бири биздин бизнесибиз. Биздин бизнесибизде мисалы үчүн бизнес баштаганда өзү ар кандай варианттар болот, өзүңүздүн бизнесиңиз жана даяр бизнеске шериктеш партнер болуу. Кандай гана бизнес болбосун, эки түргө бөлсөк болот. Биринчиси бул айталы жеке өзүңүз жасаган чакан бизнес. Экинчи түрү бул бизнес система куруу. Бизнес система курганыңызда бул көптөгөн адамдарды уюштура билүү, көптөгөн адамдардын жардамы менен кандайдыр бир чоң ишти жасоо. Кандайдыр бир кызматты сатуу, кандайдыр бир кызматты уюштуруу, же болбосо кандайдыр бир продукцияны элге жеткирип, ошону массалык түрдө элге жеткирип сатуу. Аны сиз көптөгөн адамдар аркылуу гана сата аласыз. Мисалы үчүн сиз тонналап, миңдеген товарларды сиз жалгыз сата албайсыз. Көптөгөн адамдарды уюштуруп отуруп гана сата алат экенсиз. Ушуну бизнес система деп коет. Бул боюнча сиз кызыксаңыз, YouTube'да менин каналымда бар. Бай адамдардын сырлары, Мирлан Батырханов деп жазсаңыз чыгат. Бай адамдардын сырлары деген видеобуздун биринчи тобу бар, биринчи бөлүгү. Ал жерде 6 видео бар, 6 кыска видео бар, 15-20 мүнөттөн болот. Ошону ар бирин көрүп турсаңыз, ар бири түшүндүрүп кетет. Кулдар жана кожоюндар деген. Бул биринчи бөлүгү. Ал эми бай адамдардын сырлары дегендин экинчи бөлүгү бар. Ал жерде бай адамдардын сырлары кандай бизнес баштасам болот деген суроого жооп кетет. Экөө тең толугу менен көрүп чыгыңыз. Экөө тең 6га бөлүнгөн 6 майда видеолордон турат. Мунун баары көргөнүңүздө сизде толук түшүнүк пайда болуп калат. Деги эле чоң акча табуу үчүн эмне кылыш керек? Албетте сиз аны видеону көргөндө дароо билип калбайсыз, дароо ошончо акча таап калбайсыз. Аны көргөндөн кийин аны ишке ашыруу үчүн дагы убакыт бөлүшүңүз керек. Аны албетте анын үстүнө иштешиңиз керек. Бул да өзүнчө кесипке окшогон нерсе, буга да үйрөнүү керек. Бирок сиз азыркы учурда айлыгыңыз жетпей атса, айлыгыңыз аз болуп атса, анда албетте сиз ушул нерсени өздөштүрүп алсаңыз, кана акчаңыз чоңоет. Сиз азыркы учурда ошол айлыкка чыгуу үчүн кандайдыр бир кесип ээси болгондурсуз, же болбосо бир ишке үйрөнгөнсүз да, туурабы? Ага деле убакыт кетти. Бирок сиз ошончо убактыңызды кетирип, өзгөчө бир кесиптин ээси болсоңуз, 5 жыл окуп отуруп, 10 жыл окуп отуруп, анан кийин ушул айлыкка чыгып аткан болсоңуз, неужели сиз 50 миң, 100 миң, 200 миң, 500 миң акча табыш үчүн өзүңүздүн жарым жыл, 1 жыл убактыңызды багыштаганга даяр эмессиз? Неужели сиз сериал башкарууларды токтотуп, ошол нерсени үйрөнүүгө даяр эмессиз? Мен өз турмушумду өзгөртүү үчүн көптөгөн нерселерге үйрөнүү керек болду. Көптөгөн көз караштардан баш тартышым керек болду. Ошонун баарына даяр болдум. Ошол себептен турмушумду өзгөртүп алдым. Бизге окшогон адамдар көп эле. Сиздин айлана чөйрөңүздө мындай адамдар толуп турат. Дал ошол себептен үйлөр, көптөгөн үйлөр салынат, көптөгөн автоунаалар сатылып атат. Эмнеге? Ошол адамдар жакшы акча таап келип атат ошол себептен. Алар жашоосунда бир нерсени өзгөрткөн, көз карашты өзгөрткөн, балким жашаган ордуну өзгөрткөн, балким иш, жумуш, бизнес баштаган, кандайдыр бир нерсени өзгөрткөн да. Ошол себептен аларда жашоосунда өзгөрүү болду. Бирок өзгөрүү дароо болбойт. Акырындык менен болот мунун баары. Мунун баары акырындык менен жасап отуруп, анан кийин гана болот. Сиз мисалы үчүн азыркы учурда ошол кесиптин ээси болуу үчүн сиз диплом алуу үчүн сиз дароо бул нерсени жасай алган жоксуз. Ал үчүн сизге 5 жыл, 3 жыл, 4 жыл убактыңыз кетти, туурабы? Чет тилди үйрөнүү үчүн деле сизге жок дегенде жарым жыл, 1 жыл кетет. Дал ушундай эле
сиз дагы муну жасоо үчүн кандайдыр бир багышташыңыз керек болот. Дал ошол себептен сиз убакытты багыштаңыз. Мен колуман келбейт окшойт, кыла албайт окшойм, кыла албай калдым го, эмнеге болбой атат деген суроолор келиши мүмкүн. Ошол мезгилде сиз чыдап коюңуз. Бул суроолор ар бирибизде болгон. Бул этапты, бул жолду биз баарыбыз басып өткөнбүз. Колуман келбейт окшойт деп. Ошол мезгилде, ошол ичиңиздеги кичинекей менге багынбаңыз. Сиздин ичиңизде чоң мен бар. Сиздин ичиңизде килейген бир күч бар. Сиз ошонун болгонун билбейсиз да. Анан кандай гана иш болбосун, аны дароо үйрөнүп албайсыз. Дароо натыйжа болбойт. Анын үстүнөн көп убакыт иштөө керек. Бул үй салганга эле окшогон нерсе да. Үй салууда сиз мисалы үчүн дароо үйдү салып, бир айда же бир жумада бүтүрүп кое албайсыз. Бирок азыркы заманда албетте тез бүтчү үйлөр курулуп атат, тез бүтчү үйлөр болуп атат. Ошондо да кандайдыр бир убакыт керек болот, Мисалы үчүн фундамент куясыз, фундамент бир жыл бою кургаш керек, катыш керек. Андан кийин гана сиз кыш урасыз. Кыш бүткөндөн кийин ичин, сыртын, тамбашсын жана башка жасаш керек болот. Анын баарына жок дегенде бир жарым жыл, бир жыл кетет. Кандай үй, кандай материал ошого жараша, Сиздин жасап аткан бизнесиңиз дагы ошондой эле нерсе. Баланы деле дароо, мисалы үчүн аял заты дароо төрөй албайт, же 7, же 8, же 9 ай кетет, Мына мен бир айда төрөм келет деп бир айда төрөй албайт. Туурабы? Дал ошондой бизнесиңизде да ошондой болот. Эгерде сиз 3 ай аракет кылып эч кандай натыйжа көрбөсөңүз, бул бизнес үчүн нормалдуу көрүнүш. Канчалаган бизнестер бир жыл бою өзүн өзү актоо үчүн иштейт. Канчалаган бизнестер бир жыл бою арендага гана иштейт. Биздин көпчүлүк бизнестерибиз дал ошондой болгон. Акча түшөт, бирок ошол нерсеңиз чыгашка кетип кала берет. Акча түшөт, бирок ошол нерсеңиз чыгашка кетип кала берет, Ошол себептен сиз кандай гана бизнес баштабасаңыз, ийгилик болбой атса эч убакта капа болбоңуз. Ийгилик сөзсүз түрдө жаралат. Болгону сиз ошол тармакта иштегиңиз келе, ошол гана бул негизги нерсе, Ошол тармакта иштегиңиз келсе, анда убакыт багыштаңыз. Эгерде сиз ошол тармакта өзүңүздү комфорттуу сезип атсаңыз, келечегин көрүп алсаңыз, келечегине ишене алатсаңыз, анда деги эле сиз өзүм жетем деп эмес, деги эле элдер жетип атат. Ушул нерсе реалдуу деген ишенүү болсо, анда ошол ишти кыла бериңиз. Сөзсүз ийгилик келет. Биз дагы азыркы учурда жашоого дароо жеткен жокпуз. Көпчүлүк кыйынчылыктарды өттүк. Бир жакшы өсүп кетип атып, кайра түшүп кеттик. Бизнесте өйдө төмөн болот. Жашоодо деле өйдө төмөн болот, Мисалы үчүн мына могу жерде деңиз калкып атат, тынбай өйдө көтөрүлүп, кайра түшүп, өйдө көтөрүлүп, кайра түшүп атат. Биздин жашообузда деле ошондой эле нерсе. Ошол себептен ошол мезгилде сынып калбастан уланта бериңиз. Сөзсүз түрдө ийгилик болот. Жана мүмкүн болсо өзүңүздүн айлана чөйрөңүзгө ийгиликтүү адамдарды курчаган аракет кылыңыз. Муну кантип жасасаңыз болот? Китептер, видеолор, азыркы учурда толтура видео материалдар бар. Толтура ийгилик жөнүндө кыргыз тилинде дагы сабактар көбөйө баштады. Китептер көбөйө баштады. Кээ бир учурда ийгилик жөнүндө, бизнес жөнүндө кайдан китептерди алсам болот дейт. Көпчүлүк китеп саткан, өзүңүздүн шаарыңызда сөзсүз түрдө кыргызча китеп, мектепке китеп саткан дүкөндөрдөн сураштырсаңыз, алар өздөрү сатпаса башка бирөөнү айтышат. Ушул жерден сурасаң, ушул жерде болот деп айтышат. Ошол жерден алып окусаңыз болот. Ошол негизинен ийгиликке жетүү үчүн, жашооңузду өзгөртүү үчүн болгону сиз көз карашты өзгөртүңүз, чөйрөнү өзгөртүңүз, жана аракеттерди өзгөртүңүз, жана ийгилик болбой атканга карабастан аракетиңизди жасай берсеңиз, сөзсүз түрдө ийгилик болот. Сизди ийгилик күтүп турат. Болгону сиз ошого умтулуп, убактыңызды бөлүп, күч аракетиңизди, энергияңызды жумшашыңыз керек. Баса айтып кетчү нерсе энергия. Акча бул энергия. Акча бул энергия. Энергияңызды аябастан, душа деп коет, мына жаныңызды, жан делиңизди аябастан берилип жасасаңыз ийгилик сөзсүз түрдө болот. Бирок кээ бир учурда албетте андан эс алып туруш керек. Берилип жасадыңыз, чарчап калдыңыз. Бир аз өзүңүзгө мындай сыйлык катары бир сонун эс алуудуу бир нерсени берип, анан кайра алдыңызга максат коюп, кайра план коюп алып, күндө ошол ийгиликке жетүүнүн үстүнөн иштей берсеңиз, сөзсүз түрдө ийгилик келет. Миллионерлердин, байлардын баары ушул жолду басып өткөн. Баары тең жокту да барды да көргөн. Баары тең банкротту көргөн. Баары тең окуяларын окуңуз, окуяларын окуп көрсөңүз түшүнөсүз. Баары тең ошол жолду басып өткөн. Ошол жолду басып өтүүгө сөзсүз түрдө даяр болуңуз. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Бул каналга катталып жана лайктарды бассаңыз болот.